Айкүнгө тете белектей балага асыл мурас ата мекен. Урматтуу Ак Кошого жана Көлмө конушунун тургундары, мына бүгүнкү биздин ата мекен байкебиз Рыскелди Момбековго берилет сөз. Assalamu alaikum, урматтуу туугандар, замандаштар, мекендештер, жеңилин айтсам жердештер, мен эми силердин убактыңарды көбүн албайын, убалыңарды албайын. Жаштар жакшылап айтты, мен жалпылап айтайын. Жеткен жерин айтайын силерге түшүнбөй. 7 депутат мүчө болгон Жаңы Жем деген ата мекендин командасы 7 дубан аймактын баарын кыдырып чыктык. Жетакенин жерине бардык. Биягы Алай, тиягы Чоңалайга чейин бардык. Гималайдын түбүнө чейин бардык. Биягы Кара Кулжа, тиягы Кара Бура. Биз аспаган эл калган жок, биз барбаган эл калган жок. Торогардын Шыдыр жолун көрдүк, Тогуз Торонун Шыпыр жолун да көрдүк. Ошентип Жети областы кыдырып келгиче жемкорлор, желмогустар 500 000 добуш турдап кетиптир. Алга турдап кетиптир. Биз ошол элге чыгып, ар бир элге барып ушинтип, жанагы Сейтек энем айткандай, алар пара öğreткенбиз, бара öğреткенбиз. Биз ушинтип шелпиңдеп пара берсек алар пара береле. 500 000 добушту алдын ала алып коюптур. Бул деген ар бир 4-чү шайлоочунун добушун алып койду деген эле кеп. Biz ушинтип аманат менен жүрсөк, анан каражат менен жүрүптүр да. Эми азыр ачыкка чыгып атат. Чүйгө 112 000 адамды форма экибине отургузуптур. А чүйдө Бишкекке 60 000 адамды отуруптур. Мынча айтканда 180 000 адамды бир партиянын 15 мандатын алдын ала алып коюптур. Ушул чүй менен Бишкектен. Анан ушул шайлоо деп айтсак болобу? Бул шайлоо эмес, урматтуу туугандар. Бул жаштардын жолун байлоо да. Алар неде коркот? Алар ата мекен менен атаандашкандан коркту. Алар чындык менен, айыр менен кармашкандан коркту. Алар арамдык кылды, алдын ала эле адамдардын шайлоо укугун тартып алды. Эми азыр ак менен эле караны тандаш керек. Башканы караштын да кереги жок. 16 партияга атпайбы? Апыр-тапыр арталган апыр депчи. Эми алардын баардыгын электен өткөрүшүнө кереги жок. Алардын көбү бийлик менен партиясы ошонун акырынан жем жегендер. Андыктан силер дагы бир чечимге келиңиздер. Кыргыздын келечегине жардам бериңиздер. Кесепетке эмес, келечекке добуш алыңыздар. Айкүнгө тете белектей балага асыл мурас ата мекен. Алдыга кармап желектен адырлап ата десең атаңа. Assalamu alaikum tуугандар. Өзүңүздөр билесиздер, Ата мекен партиясынын бүгүн иштери Жети областта башталып, бүгүн Бишкекте улантылып атат. Шайлоого 2 гана күндүк бүгүн иштери калды. Биз Жети областты кыдырып чыктык. Жети областты түгөл кыдырып чыктык. Тилекке каршы Борбордук шайлоо комиссиясы шайлооду көзөмөлдөн чыгарып алды. Боло албай калды. Азыркы шайлоо толук менен байлардын басым менен өтөт. Бийлик Кыргыздын бийлиги, Кыргыздын милициясы, Кыргыздын башкы прокуратурасы, БШКсы бардыгы дегеле Кыргыз бийлиги болбой калды. Анткени булар байлардын барымтасында калды. Ачык эле айтам, болбой калды. Ал үчүн эмне кылыш керек? Бийликти жаңыртыш керек. Жаңыртыш үчүн жаштар келиш керек, эскилер кетиш керек. Эскилер кетпейт экен, ордуларын бербейт экен. Кантип кетириш керек? Шайлоо менен кетириш керек. Болду, ушул эле нерсе. Башка азыр кайсы жерге барба, актуалдуу маселе эмне? Бул күндүз чогулуш, түнкүсүн отуруш, нары бири-бириге жылган добуш болгон согуш туурабы? Ушул да башка эмне? Башка эч жерде биз да канча Жети областты кыдырып чыктык, бир дагы жерде картошканын баасын, алманын баасын, пахтанын баасын тигер айткан жок. Добуштун баасын гана айтышты. Демек бүгүнкү күндө Кыргызстанда эң кымбат бул добуш болуп калды. Кызмат да кымбат болбой калды. Ар бир адам добуш. Азыр эбегейсиз бийлик силердин колуңарда. Добуш деген силердин колуңарда. Силер кимге бересиңер ошондой болот. Эми жанагы 30 жылдык Кыргызстанды ойрон кылгандардын бардыгы дагы келатат да. Биз ошолорго каршыбыз. Азыркы шайлоо бул акыркы шайлоо. Эмне үчүн? Анткени мындан кийин шайлоо болбойт. Мындан кийин алдоо болот. Азыр деле добуш салуу менен добуш сатуунун айырмасын билбей калбадыкпы?
500 000 добуш деген бул деген билесиздерби? Канча деген мандат? Бул эртеңки жогорку кеңешке бөлүнө турган мандаттардын 3төн 1. Демек алар 40 мандатты азаттанып чөйттөрүнө салып койду. Эми бул болбойт да. Эмне үчүн элдин эркиндигин, эгемендигин тартып алат булар, байлар, көпөстөр. Кече дагы бирөөсү тууралуу айтпадыбы? Эмне үчүн 500 000 бул кандай десе бул көчмөн эл дейт. Илгери карусел деген бар болчу, байкелер билет. Азыр көчмөн эл дейт. Булар бизде болтурда чыкпай эле алдын ала сатып алып коюп. Эгер ушундай жол менен бара берсек 2020 президенттик шайлоодо добуштун баасы 5 000 10 000 сомго чыгат, болду, бүттү. Силерди шайлатпайт. Паспортуңарды шайлап коет. Анда эмнеге керек бар? Элдин бийлиги Конституцияда жазылган. Мамлекеттик бийликтин башында элдин бийлиги дейт. Мына элдин бийлиги. А элдин бийлигин алар мыйзам менен берип коюп турган кайта акча менен тартып албадыбы? Сатып албадыбы? Биз ушуга каршы болуп жүрөбүз. Мына 7 областтын баарын кыдырып чыктык. Жерлердин баарын кыдырып чыктык. Биз ашпаган бер калган жок, биз баспаган жер калган жок. Алайга чоңалайга бардык. Гималайга да барат болчу, каякта кыргызча болуп экен бирок. А булар болсо Бишкекте жатып, тишин чугуп, аппак 2-3-4 күн бурун чачымды алдырайын деп барсам, бир кесиптешим аппак мен альбомдор андай. Эмне капкарап кеткенде жүрөм. Торгардын шыдыр жолун көрдүм. Тоғызторон шипыр жолун көрдүм десем каткырып келет. А сенчи десек мен тыйынымды берип койгом $400 000 дейт. Мен ант берген күнү барам дейт. Эми ушу болобу? Эми ошолорду шайлаш керекпи? Же жайлаш керекпи? Мен ошону сурап келдим. Жайлаш керек. Же силер шайлайсыңар, же жайлайсыңар. 5 жылда 2 жол сүйлөгөн депутаттар бар. Ошолор келе атпайбы? Окуй албагандар келе атпайбы? Мен ошого каршымын. Агаранда мына кундуз сонау тилекти билесиңер да. 14 000 адамдын өмүрүн алып калды ошола. 14 000 адамдын өмүрүн өз колу менен алып калды. Биздин өкмөт эмес. Бул адамдардын өмүрүн алып калса, тиги өкмөт камап салып туруп кредит алды. $600 million кредит алды. Кече ачыктап салды. Ачыктап салганда мынтип айтып салды. Бул сырын айтам деп чынын айтты. $381 million кредит келген, алганыбыз дейт. $100 million кредитти бизнесмендерге бергенбиз дейт. Бул кандай акпак? $100 million кредитти булар өздөрү берип алыптыр. А эмне үчүн 1,5 миң киши бизди өлтүрүп алдык? Эмне үчүн 83 врачтарды өлтүрүп алдык? Эмне үчүн оорунун кечеге кара тумоонун алдын албай биз артын алдык? Эмне үчүн Тажикстанда 75 адам өлдү, эмне үчүн Кыргызстанда 1,5 миң киши өлдү? Эмне үчүн? Эмне үчүн бет каптарды бүгүн берип атат, кече өлбөй? Бул бетпактар да. Булар 30 жыл элди тоноду. Алтынды да, кенди да, жерди алды. Эми бир элеги бул эгемендигибиз калыптыр да. Уктуңар да. Эгемендикти энчилеп жиберди. Биз кайтышыбыз керек деп байып алыптыр. Эми кереги жок болуп калды да. Кыргыздын эли да, кыргыздын жери да, кыргыздын кени да кереги жок болуп калды да. 30 жыл отурдук, эгемендиктен эчтеке тапкан жок, артка кайтышыбыз керек дейт. Кайтып берсе кайсың? Кете бер, сенги корбоп туруп. Ушундай акпактар чыгып атпайбы арабыздан? Биз ушундайларга каршыбыз. Эгер силер добушпасаңар биз келебиз. Биз эмне ваада беребиз? Биз сөзүбүзгө турабыз. Биз жакшы бийликти курабыз. Биз коррупционерлердин башын жуабыз. Рахмат.